Кант шаарынын мэриясы карларга көңүл буруу жана кам көрүү бир айлыгынын алкагында шаардагы Чыңгыз Айтматов атындагы маданият үйүндө улуу муундун өкүлдөрүн куттуктады. Кант шаарынын мэри Улан Бекболотович Майлибашев карлар менен чай үстүндө баарлашты. Уважаемые представители старшего поколения, я вас от чистого сердца, от имени мэрии города Кант и лично от своего имени поздравляю вас. Я думаю, младшее поколение, они все должны знать всегда, что именно благодаря старшему поколению мы все проживаем в этой великой стране, потому что именно вы вложили всю свою жизнь, всю свою работу, заботу, и благодаря вам построили именно такую благородную страну. Поэтому будьте всегда здоровы, счастливы, чтобы о вас всегда заботились не только государство, но и ваши дети, внуки, все ваши приближенные. В общем, не болейте, берегите себя. Улуу муундун өкүлдөрү ыраазычылыгын билдирди. Чындыгы Кант шаары аябай өзгөрдү. Мындан мурунку жылдарда Кант шаары мындай абалда болгон эмес. Мына кийинки 3-4 жылдын ичинде Кант шаарынын баардык тарабы тең өзгөрүлүп, көчөлөрү жаңырып, көчөлөрүндө баардык жерлеринде жарыктар коюлуп, жанагы жүргүнчүлөр ташкан маршруттардын баары тең убагында ирети менен жүрүп, баардык мына бизге окшогон карларды камсыз кылып, жолдон калтырбай, даже биз карлар эмес, мектепте окуган окуучуларды жана ошондой эле мектепте иштеген мугалимдерди дагы ошол үшкүлтүккө учуратпай баары тең убагында иштеп атканы бул мэрдин, сиздин ишиңиз деп биз билебиз. Ишиңизге ийгилик, дайым ушундай алдыга чыгып жүрө бериңиз. Эч убакта артта кетпей, алдын көздөй кадам таштай бериңиз. Сизге ден соолук, баарыңарга тең ден соолук, аманчылык каалайм. Ошондой эле шаардагы 80 жаштан ашкан карларга 1000 сомдон жана 90 жаштан ашкан карларга 3000 сомдон акчалай сыйлык таратылды. Ар үйдө ак сакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо. Кант шаарынын маданият үйүнүн кызматкерлери атайын концерт коюп, көңүлдүү маанай тартуулашты. Жанында жаркылдаган жары болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо.